Аптанын алгачкы күнүндөгү акыркы кабарлар Ош Перим жаңылыктарында камтылган. Аны мен Дөөлөт Канатбеков алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача турмөк. Кыргызстандан Россияга аба каттамдары көбөйдү. Араванда жазгы талаа иштери башталды. Өлкөдө триатлон боюнча Азия чемпионаты өтөт. Бүгүндөн баштап Бишкек-Москва багыты боюнча авиакаттамдар көбөйүп, жумасына 6-7 жолу учактар жүргүнчү ташымай болду. Каттамдарды 2 авиакомпания аптасына 3 ирет жүргүзүп жатат. Аэрофлот шейшемби, жума, жекшемби жана авиатрафик шаршемби, жума, жекшемби күндөрү. Ош Перим телеканалынын тартуучу тобу Манас аба майданына барып, абал менен жеринен таанышып келди. Орусияга кирүү үчүн негиздеме талап кылынгандыктан жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү аны мыйзамсыз жасатып алганы белгилүү болду. Кененирээк кезектеги сюжетте сөз болот. Орусияга кеткиси келген эмгек мигранттары үчүн жакшы кабар. Бүгүндөн тарта Кыргызстандан Россияга учуучу туруктуу каттамдар көбөйдү. Буга себеп Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаалдын турукташкандыгы болду. Бул тууралуу Россиянын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Тышкы иштер министрлиги бул каттамдар туруктуу болорун жана кыргызстандыктар Москвага жумасына 6 жолу үзгүлтүксүз уч алышаарын билдирди. Орусияга кетип жаткандардын арасында Алайдан келген Салиев Данияр дагы бар. Ал учак билетин 51 000 сомго, ал эми ПЦР тестти 2300 сомго тапшырган. Орусияга кирүү үчүн негиздеме талап кылынгандыктан ден соолукка байланыштуу деп жасатып алганын айтат. Бул ПЦР, мына ПЦР экен. Мына основание. Канаки основание? Мына. Жана себебин каяктан окуйбуз? Себеби мына. Мен сироза печени дейт. Ушул. Бисмилла, азыр көрөбүз эми кандай болот. Жумуш болсо ошол жерде жүрбөй белет. Жумуштан кетип атабыз да. Бала чака багайлы жок дегенде барып. Жок дегенде 1000 сом тапсак дагы бул жерде Кыргызстанда 1000 сом таба албайт экенсиң. Же биз талаада жүрүп чөжөй болуп калганбыз, билбейм ошондой. Орусияга учуп кетип жаткандардын дээрлик бардыгы негиздемени жүрөк өпкө боор жада калса, рак илдети деп жасатып алууга мажбур болушкан. Бирок эгер муну Орусиянын укук коргоочулары аныктап калса, кыргызстандык жаран дароо кара тизмеге кирип депорт кылынат. Мен билбем, мен эчтекени билбем. Мен зорго билет алып кетип атам азыр. Азыр жумасынан бир эле жолу го? Эми эртеңден баштап 6 жол. Эртеңден 6 жол болот деп уктум. Туура. Эми тезирээк ашы 6 жолу болсо, элге жакшы болот. Адамдар кыйналып азыр. Мана кылып Оштан келип Бишкектен учапбыз. Оштан ham аэропорттон катноолорду көпөйтүрсө, яна жакшы болот. Şu yolda bir masalani yetişiş gereği de oldu. Peki bilet alуу kıyın boldu? Bilet alуу nihoyatda qiyin bo'ldi. Bizga hozir qanchadan salkam 60 mingdan biletga tushdi oldi da. 18 жаштагы Нурбек апасын сыга кучактап, бетинен сүйүп коштошуп жатты. Анткени Орусияда жумуш жакшы болуп калса, узак убакытка чейин мекенине келбей тургандыгын айтты. Билет 53 алдык. 53. О, кетиш өлө кыйын, билеттер кымбат. Тактан бул жака арзаныраак болот. Билбейм, бара берели, көрөбүз. Мисалы 1 жыл, 2 жыл. Примерно ошондой. Ибаев Назимжон тартуучу топту көрүп, жакындарына салам жолдоону суранды. Анткени үйүндө 2 кызы жана жубайы калган. Москвага кеттим. Ошо үйдөйлөргө салам айттым. Жалал Абад областынан бардык жашап турган айылдарга бардыгына. Эми кичине суроом бар эле, бардыгы что билет кичине арзандаса жакшы болмос эле да. Жеңилчилик болуп бардыгыбызга. Ошого баарына салам айтам. 2 кызым бар. Алар эми чыдап кете алабыз. Илажы жок, эми кетебиз да. Башка немеси жок. Россияга болгон каттамдарды эми жумасына 3 иреттен Аэрофлот жана авиатрафик компаниялары тейлемей болду. Бүгүн Манас аэропортуна Дубайдан жана Ташкент, Стамбулдан учактары келди. Ал эми бул мен артында турган учак өзүңүздөр көргөндөй Ош облусуна учууга даярданып жаткан кези. Манас аэропортунун маалымат катчысы жүргүнчүлөр билеттердин кымбатташына аба майдандында тиешеси бар деп ойлоп алышаарын айтып, төмөндөгүчө кеңешин айтты. Манас аэропорт билет сатпайт, билеттин баасына дагы тиешеси жок, биз кое албайбыз. Бардык авиакомпаниялар жеке. Анан биз дагы суранат элек биздин өзүнүн жүргүнчүлөрүбүздөн билеттерди сатып алып атканда
тактагыла кандай авиакомпания, кайсы авиакасса. Анткени болсо интернет тараптан дагы, башка тараптан дагы болуп атты. Билет сатып алдык, бирок ал билет туура эмес экен. Ошондой болбош үчүн эң биринчиден тактап алгыла. Кайерден эмне алып атканыңарды, кайсы күнгө, кайсы авиакомпания менен. Кыргызстандыктар мындан сырткары чартердик, анын ичинде башка багыттагы авиакаттамдар менен да учуп кете алышат. Бул үчүн бир катар негиздемелер керектелет. Алар Россияда жашаган жакын туугандары же Россия жарандарынын камкорчулары барлар, дарылануу үчүн баруу, Россияда жашоого уруксат кагаз алуу жана башка. Аяна Байтемирова, Бектуру Калыков, Ош Бирим жаңылыктары. Премьер-министр Улукбек Марипов 4 күн суу сактагычы боюнча видео кайрылуу жасады. Ал өз сөзүндө суу сактагыч боюнча билдирүүсүн кээ бир күчтөр туура эмес жакка бурганга аракет кылгандыгын айтты. Ал аталган маселени Кыргызстандын пайдасына мыйзамдын негизинде чечүү керектигин билдирди. Ал арада өкмөт үйүнүн алдына Мариповдун 4 күн суу сактагычы боюнча айткан маалыматына так эместигин билдирип, ондой адам митингге чыгышты. Эске салсак, Жогорку кеңештин 3 январдагы жыйынында премьер-министр Улукбек Мариповдун Баткен районундагы 4 күн суу сактагычы боюнча айткан сөзү коомчулуктун наразычылыгын пайда кылган. Анда Марипов суу сактагычка куйган каналдын баш жагын алдырыптырбыз деген. Баткен облусунун Баткен районунун Аксай айылынын тургундары мен ойлойм абдан жакшы түшүнүп турат. Бул жерде сөз ошол Аксай айылындагы кайырма каналы, Аксай айылына кошуна, бул головной водозабордон 500-600 метр жогору турган кошуна өлкөгө тиешелүү кайырма каналы жөнүндө. Андан сырткары Ак суу дарыясы жөнүндө сөз болгон. Менин ниетим ушул болгон. Бирок тилекке каршы кээ бир күчтөр муну туура эмес жакка бурганга аракет кылышы мүмкүн. Мен муну толук түшүнөмүн. Менин оюмча ушул маселени биз келечекте биздин өлкөнүн кызыкчылыгына чечиле тургандай мыйзамдын чегинде чечүүбүз зарыл. Кыргызстан ушул жылдын январ айында мамлекеттик карызды тейлөөгө дээрлик 2,4 миллиард сом сарптады. Каржы министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, тышкы карызды төлөөгө 1,5 миллиард сом, ал эми ички милдеттемелерди жабууга 0,9 миллиард сом бөлүнгөн. Эске салсак, 2020 жылдын аягында Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 928 миллион долларды түзгөн. Анын ичинен тышкы карыз 4 миллиард 230 миллион доллар, ички карыз 708 миллион доллар, тышкы карызга 1,2 миллиард, ал эми ички карызга 0,5 миллиард сом сарпталган. Россияга учуп кетүүчү жарандар үчүн жасалма медициналык тактамаларды даярдоого шектүү жаран кармалды. Ички иштер министрдин транспорттагы ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Россиянын аймагына учуп кетүү үчүн жарандар Россия Федерациясынын дарылоо мекемелеринин жасалма медициналык тактамаларын колдонгон фактыларды аныкташты. Бул боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында ыкчам иликтөө жана тергөө иш-чараларынын жүргүзүшкөн. Анын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын жараны каржы полициясынын мурдагы кызматкери 5 Сары соода борборунда жайгашкан Тумар жеке авиакассасында иштеп жүргөн жаран кармалды. Анда медициналык мекемелердин жана дарыгерлердин, анын ичинде Москва шаарынын дарылоо мекемелеринин бир нече жасалма мөөрлөрү, штамптары табылып алынган. Токмок райондук соту 45 жаштагы Точка Кайманаты менен белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Ал Бишкектеги СИЗО 1 камагында болот. Ал ушул жылдын 4 февралында Токмок шаарынан кармалган. Текшерүү учурунда жанында номуру өчүрүлгөн 5 шогу менен Макаров үлгүсүндөгү тапанча жана колго жасалган бычак алынган. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү эсерине жазык кодекстин 253 беренеси куралды ок дарыларды мыйзамсыз алып жүрүү боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Шектүү криминалдык чөйрөдө смотрящий жана положенец статусуна ээ болуп, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ички иштер министрдин ыкчам алдын алуу боюнча каттоосунда турган. Ошондой эле кармалган жаран буга чейин тоноо, уурдоо, опузалап талап кылуу жана баңгизаттын мыйзамсыз сактоо беренелери менен бир нече жолу соттолгон.
УКМК пара талап кылуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталган сотко чейинки өндүрүш иштеринин алкагында акча каражатын алып жаткан учурунда Москва райондук ички иштер башкармалыгынын өзгөчө иштер боюнча улук тергөөчүсүн кармады. Кармалган адам сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгаруу үчүн жарандан акча каражатын талап кылган. Пара талап кылган кызматкердин кызматтык бөлмөсүн тинтүүнүн жыйынтыгында мурун пара катары алынган каражатын бир бөлүгү табылган. Кармалган адам УКМК тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Араван районунда жазгы талаа иштери башталды. Дыйкандар алгачкы себүү эгүү иштерин картошкадан башташкан. Учурда картошкадан башка эгиндин түрлөрүн айдоо жумуштары дагы баштала элек. Жалпы быйылкы жылга Аравандын дыйканчылык иштерине даярдык кандай башталды? Кабарчыбыз Сертөштүк Нурбек уулу таанышып кайткан. Айбек Даутов Араван районунун тургуну. 27 жылдан бери дыйканчылык менен алектенет. Быйылда дыйканчылык жол менен жакшы киреши табууга белсенген. Жыл сайын картошкадан 2 ирет түшүм жыйнайт. Былтыркы жылы эгилген картошкалар күтүүсүз жаган кардын астында калып, түшүм жакшы болбой калгандыгын айтат. Согуруп кетип, фасылдуулук анча паст болду. Лекин Былтыр картошкаларды үшүгө алып түшүм аз болду. Түшүмдүн аз болгонугунан дыйкандардын мээнети да какталбады. Өзүбүз ойлогондой түшүм жыйнай албадык. Дыйкандар былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл жер табына эрте келгендигин айтышат. Жаздын эрте келүүсү дыйкандардын да ишин бир топ эртелеткен. Анткени биринчи түшүмдү жыйнагандан соң дыйкандар экинчи түшүмдү эгүүгө да жетишет. илажы барча өзүмүздү Мүмкүн болушунча картошкаларды Кыргызстандын аймактарына сатабыз. Чет жактарга дагы кээде экспорттолот. Себеби бул картошкалар эрте бышат. Мен 1993 жылдан бери дыйканчылык менен алектенип келем. Араван райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери өткөн жылга салыштырмалуу дыйкандар картошканы көбүрөөк эгип жатышат дейт. Дыйкандар азырынча картошка эгүүнү гана башташканын билдирет. Айдын аяктарында жашылча эгүү иштери, андан соң баардык жазгы талаа иштери башталаарын белгилейт. Араван районунда жалпы 19 000 гектар эгин эгүүчү жер аянты бар. Алардын арасынан болжол менен 1800 гектар аянтка картошка эгилери пландалууда. Ал эми жүгөрү менен пактага жыл сайын 3300 гектар айдоо жерлери бөлүнөт. 2020 жылы бизде көпүрөөк 2020 жылы биздин картошкалар көбүрөөк Казакстан менен Россияга экспорт болду. Бизде картошкалар эрте бышкандыгы үчүн Кыргызстандын бардык аймактарынан кардарлар көп болот. Былтыркы жылда картошкалардын запасы аз болгондуктан биздин жаңы картошкага сөзсүз кардар болот. Дал ушул картошкалар учурда базардагы баасы 40 сомдун тегерегинде сатылууда. Мындан улам дыйкандар былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл көп аянтка картошка эгүүнү пландашууда. Сертөштүк Нурбек уулу, Бексултан Абиев, Ош Бирим жаңылыктары. Кыргызстанда акыркы бир суткада коронавирус 79 адамдан табылып, 5 адам каза болду. Маалыматка ылайык Бишкекте 32, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 4, Нарын облусунда 1, Жалал Абад облусунда 2, Талас облусунда 1 кишиден табылды. Ал эми бир сутка ичинде 79 адам коронавирустан айыгып чыккан. Коронавирустан жалпы 1431 жаран көз жумган. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкекте 3, Ош облусунда 1, Чүй облусунда 1 адам каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 459 бейтап, амбулатордук түрдө 572 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 85 113 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 81 714 киши айыгып чыкса, 1431 адам каза болду. Бишкек шаарынын мэриясынын имаратынын жанында Аламүдүн районунун тургундарынын митинг өттү. Алар муниципалитеттеги чиновниктер айыл тургундарынын жерин басып алып жатат деп айыпташууда. Митингчилердин айтымында мэр Балбак Төлөбаев Аламүдүн районунун аймагын шаарга кошуп, ага көп кабаттуу үйлөрдү курууну пландап жаткандыгын айткан. Алар ата-энелерине жер тилкелери берилгенин, аны 2005-2006 жылдары кимдир бирөө кайра сатып алганын айтышып, көп жылдан бери жердин өзгөрүшүн күтүп жатабыз дешет. Митингчилер Садыр Жапаров аларга жардам берүүгө убада бергенин, Балбак Төлөбаев болсо президентке каршы сүйлөп жаткандыгын айтышты. Алардын аймагы Борбор калага эмес, Чүй облусуна таандык экендигин кошумчалашты.
Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Максат Ажы Токтомушев Алымдар кеңешинин быйыл апрелде өтө турган курултайында муфтийликке өз талапкерлигин кайрадан коерун маалымдады. 4 жылда бир ирет курултай болуп турат. Алымдар кеңешинин курултайы марттын аягы апрелдин башында өтүшү керек. Талапкерлер катталып, сынактан өтөт. Тиешелүү мамлекеттик органдар менен кеңешүүлөр болот. Алымдар кеңешинин 21 мүчөсү дагы кайрадан шайланат. Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы дагы жаңы шайланат. Максат Ажы Токтомушев 2017 жылы 4 апрелде мусулмандардын Бишкекте өткөн 6 курултайында Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы болуп шайланган. Ал бул кызматка 2 ирет ат салышууну көздөп турат. Өлкөнүн триатлон федерациясы Кыргызстанда Азия чемпионатын өткөрүү боюнча аракеттерди көрүп жатат. 2020 жылдын аягында Азия триатлон конфедерациясы спринт дистанциясы боюнча континенттин чемпионатын Кыргызстанда өткөрүүнү чечкен. Бул континенттеги профессионал спортчулар үчүн маанилүү белдеш болуп саналат. Эгемен Кыргызстандын тарыхында мындай ири масштабда саналуу гана мелдеш өткөн. Өлкөнүн триатлон федерациясы жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттиги менен биргеликте буга карата даярдыктарды көрүп жатат. Федерация мелдеш Кыргызстанга туристтерди жана спортчуларды кызыктырып, өлкөнүн имиджине пайда алып келет деп үмүттөнөт. Белгилеп кетсек, жарыштын күнү өтө турган жери азырынча аныктала элек. Эми назарыңыздарды чет элдик жаңылыктарга бурабыз. Нур-Султан шаары коронавирустун тарашы боюнча кызыл зонага кирди. Мындан сыркары аталган кооптуу аймакка Акмола жана Павлодар облусунда киргизүү каралууда. Мындай маалымат 8 февралда эпидемиологиялык абалга карата берилген кабарда айтылат. Павлодар облусунда сутка ичинде коронавируска кабылган 200дөн ашык учур катталган. Ал эми Акмолодо 118, Нур-Султанда 75 адам илдетке чалдыккан. Атырау, Батыш Казакстан, Костанай жана Түндүк Казакстан областары сары зонадан. Ал эми калгандары жашыл аймакта деп белгиленет. Казакстанда акыркы суткада коронавирус жуктуруп алган 6 бейтап көз жумган. Ал эми пневмониядан 5 адам каза болгон. Казак чарандарына сыртка чыгууга чектөөлөр коюлду. Алар 30 күндүн ичинде бир гана жолу өлкөдөн чыгып кайра кире алат. Бул эрежелер өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал жакшырганга чейин сакталат. Индияда муз көчкү жүрүп, каза тапкандардын саны 14кө жетти. Буга чейин 7 адамдын каза болгону маалымдалган. Андан сыркары 170 адам дайынсыз болуп жатат. Жергиликтүү маалымат кызматтары маалымдагандай, Гималайдан мөңгүнүн ири көлөмдөгү бөлүгү дамбаны бузуп, Индиянын түндүгүндөгү Утараханд штатындагы суу ташкынын алып келди. Дайынсыз жоголгон 170 адамдын изи табылбай жатат. Дагы 30дай адам 2,5 километр узундуктагы туннель ичинде камалып калган. Аларды алып чыгуу үчүн күнү түнү иштеген куткаргуучулар тобунун аракеттеринин азырынча майнамчыга элек. Акыркы маалыматтар боюнча курулуш толук бүтө элек, башка туннелге дагы камалып калган 15 адам куткарылган. Муз көчкүсүнөн улам жаңы курулуп жаткан электр станциясы дагы кыйроого учураган. АКШнын мурунку президенти Дональд Трамп Ак үйдөн чыккандан кийин бактылуу жана социалдык тармактарсыз деле өзүн жакшы сезип жатат. Бул тууралуу анын улук кеңешчиси Джейсон Миллер айтканын чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Президенттиктен кеткенден кийин абдан жакшы маанайда болду. Үй бүлөсү менен чогуу өткөргөн кызыктуу убактылары дагы болду. Көп жылдардан бери президенттин мындай эс алганын биринчи жолу көрдүм деп билдирген Миллер. Анын айтымында Трамптын жубайы Мелианага бул кырдаал толугу менен жагат жана алдаганча бактылуу. Алар соц тармактагы ар кандай кароолоолордон алыс бакубат жашап жатышат. Эске салсак, Twitter, Facebook, YouTube жана Instagram буга чейин Трамптын Вашингтондогу башаламандыктар боюнча билдирүүлөрүн жаап коюшкан. Буга Вашингтондогу Капитолий имаратынын басып алган демонстранттарга видео жана SMS билдирүүлөр себеп болгон. Аптанын башы мына ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Бул жана башка кабарлар Ош Перми Чекит KG сайтынан да окуй аласыздар. Алдыда орай тууралуу маалымат бар. Саламатта калыңыздар.